Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Буга чейин унутелик болсоңуздар Мунафык тасмасынын биринчи бөлүгүн көргөнбүз. Бүгүн ошого улай тасманын экинчи бөлүгүн өтөлү. Айылда туура эмес уюм пайда болуп, мусулман динин кармагандарга каршы чыгып, өздөрүнүн зыяндуу жин шайтандарын жөнөтө башташат. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Жараткандын буйругу менен акыркы күндөрү өлкөбүздө өзгөрүүлөр пайда болуп, экономикабыз өнүгүп, бюджетибиздин акчасы бир аз болсо да кулагыбызга угула баштады. Буйруса ушубуздан жазбасак өлкөбүздө көптөгөн ишканалар ачылып, жумуш орундар көбөйүп, айлыктар чет өлкөдөн дагы бийик болот деген үмүттөр чоң. Эми өзүбүз жакшы ниет кылбасак, башка бирөө келип кылып бербейт экен. Ошондуктан жакшы ниетте чет өлкөдө буйруса туулган жериме кайтам деп убактылуу эмгектенип бизди көрүп жаткан туугандарыбызга маалыматыбызды айталы. Эгер сиз Москва шаарында эмгектенип жумушуңузга керектүү документтерди алыш керек болуп калса, байланыш сандарын жазып алыңыз. Тууганыбыз сизди көп эле убарачылыкка салбай, документтин кандай түрү болбосун жасап берүүгө даяр. Андыктан калем дептериңизди алып жазууга даяр болуп калсаңыздар, байланыш сандарды айталы. +7 977 540 1042. Тасманын башында биринчи бөлүгүндө көргөн имаратта Мариянын өлүп жаткандыгын жана устаз Адамдын бети башы кан болуп жүргөндүгүн көрөбүз. Ал бир кезде каза болгон уулу Амирдин оюнчугун таап алып, түшүнүксүз бир кыз ал жерге келип эле оюнчугун жулуп алып качып кетет. Анда Амир кол чыракты көтөрүп алып жанагы кызды издеп жөнөп, ал кызды тепкичтин үстүндө тургандыгын көрүп, бирок колунда кол чырак эмес өлгөн кыздын башы тургандыгын көрөт. Көрсө бул нерсенин бардыгын Амир түш көрүп жатыптыр. Тасманын биринчи бөлүгүндөгү болгон окуялардан 2 жыл өткөндүктөн Амир бул убакта өзүнө келип, мечитке кайтып устаздык ишин улантып, жин илешкендерге жардам берип жүргөн. Бирок кантсе да атасы менен апасы сүйлөшүп жаткандыгынан алар Адамга аябай эле кабатыр алып жаткандыгын сезебиз. Биз мындан соң Сакина деген кыз ооруп калган, бир кезде имам болуп жүргөн Малик деген атасын карап жаткандыгын көрөбүз. Малик дарыгерлер дагы түшүнбөгөн бир түшүнүксүз менен ооруй баштап, такыр эле айыкпай, аны каралашып жүргөн кызы Сакинанын дагы такыр эле айласы кетет. Сакинанын жанында Айна деген кызы дагы чогуу жашачу. Устаз Адам бул убакта багымдат намазынан кийин ал жерге келгендерге даават айтып, Алла Таала эки жүздүүлөрдү катуу жаман көрөт. Алар сыртынан диндар болуп, бирок чындыгында өздөрү дагы туура эмес, башкаларды дагы туура эмес жолго үндөйт. Ошондуктан ширктен алыс болуп, динибизге бекем бололу деп жаткан кезде эле кадыр алмашып, биз Абу Жар деген адам башчылык кылган адамдар бирөөнү байлап алышып, биздин ишенимибизди кабыл алгын деп кыйнап жаткандыгына күбө болобуз. Көрсө бул Абу Жар мага Алла Тааладан аяган келди деп диндин жаңы бир агымын пайда кылып, айылдагы ага кошулбагандарды кыйнап эле өлтүргөнгө чейин барат экен. Бул байланып турган адамдагы өлүмгө тике карап, мен жалгыз гана Аллахка ишенемин, Мухаммед анын пайгамбары жана кулу деп ошол жерде өрттөнүп өлүп кете берет. Мындан соң Абу Жар Сакинага дагы келип, мен сени туура жолго тартайын. Мен эч кандай динди бузганым жок. Болгону мага Алладан аяган келди. Сен бизге кошулушуң керексиз. Сакина дагы баш тартып, сага болгон аян шайтандан гана келди. Акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям мага каалагандай жин шайтандарыңды жөнөткөнүң. Бирок мен ислам дининен чыгып, сен айткан жака эч качан барбаймын деп кетип калат. Бир кезде эле Адам дагы жанагы түшүн көрө баштайт. Ал Мариянын өлүк денесинин жанынан дагы башка жиндерди көрүп, эртеси бул түшү тууралуу досу Асман менен сүйлөшүп, мен акыркы күндөрү бир түштү кайталап эле көрүп баштадым. Мария өлгөндөн кийин дагы деле чечилбеген маселе бар окшойт. Анан дагы менин үйүмө кээде жиндер келип жатат. Аллахтын жардамы менен бул маселени чечишим керек деп жаткан кезде биз кайрадан Абу Жарды көрөбүз. Ал өзүнүн топтогон адамдары менен сыйынуу жолун баштап, мен силерге башчылык кыламын. Мени уксаңар түз гана бейишке кидесиңер. Азыр адашуучулар аябай эле көп. Аллах мага түздөн түз аян берет деп эле аны ээрчигендердин башын айланта берет. Кечинде Сакина атасын жаткан жерден таппай калып, ошол замат эле үйүндө түшүнүксүз кубулуштар башталат. Сыягы жанагы адашкан Абу Жар жин шайтандарын дагы жөнөткөн окшойт. Жиндер бир эле Сакинаны коркутпай, бир кезде кызы Айнага дагы кол салышып, анын дагы жүрөгү түшүп, эшикке чогуу качып чыгышат. Сакина биринчи эле айылдагы мусулман боюнча алган эркектердин бири Азарга барып, мага жардам бербесеңиз болбойт. Абу Жар бизди такыр эле кыйнап өттү. Бир жолун табыңыз десе, Азар мен сизге жардам бере ала турган адамды билем деп айтат. Көрсө Азар каарманыбыз Адамдын атасы менен тааныш экен. Атасы аркылуу Адамга Адам барууга макулдугун берип, бирок апасы такыр макул болбой, сен буга чейин адамдарды жин шайтандардан арылтам деп өзүңө көптөгөн зыяндарды алып келдиң. Эми ал жака барбай эле койчу, сенден башка деле рухуяны окуй алгандар бар го. Мен сен үчүн коркуп жатам, алар сага деле зыян келтирип коюшу мүмкүн да десе, каарманыбыз апасына кайрылып, аны капа кылбай, мен болгон адамдарга жардам беришим керек деп жооп берет. Эртеси күнү Сакина кызы Айна менен келе жатса, алардын алдынан Абу Жар адамдары менен чыгып, күч колдонуп эле Сакинанын кызын тартып алат. Ал Сакинага дагы бир жолу эскертип, сен менин артымдан ээрчип, менин ишеним
динимиме киришиң керек. Менин мусулман динине эч кандай каршылыгым жок. Болгону Алла Таала мага жаңы аяндарды берип көзүм ачып жатат. Бул нерсе сага эскертүү болсун деп кызын алып Сакинанын өзүн токмоктоп ал жерден кетип калышат. Бул убакта каарманыбыз апасына келип андан кечирим сурап жакшы мамиле кылып, мен барып келбесем болбойт экен, ал жакта абал аябай оор болуп жатыптыр. Ошондуктан уруксат бериңиз деп жакшы сөздөрүн айтса, апасы макулдугун берип, адам досу Асман менен Азардын кайыгына олтуруп алып жөнөп кетишет. Азардын айтымында бул айылда Абужар жакын деле пайда болуптур. Ал адамдарды ишендирип өзүн пайгамбар көрсөтүп, кээ бирине күч колдонуп, кээ бирине сыйкырды дагы колдонгондуктан эч кимиси бул тууралуу өкмөткө жеткире албаптыр. Айылдын имамы Малик гана катуу каршы тургандыктан аны ооруга чалдыктырып, Сакинага болсо катуу кыйноо көрсөтүп жатышат деп бир кезде анын үйүнө жетип калышат. Анда үйү капкараңгы болуп, такыр эле эч ким жоктой экен. Адам мен үйгө кирейин деп бир бурчта коркуп отурган Сакинаны көрүп, Сакина устазга кайрылып, мен сиздин келгениңизге аябай кубанычтамын. Бул жак атамдын бөлмөсү, бирок мен ага киргенден коркуп жатамын. Ага жин кирип алган окшойт десе, каарманыбыз дароо эле Куран сүрөлөрүн окуй баштап, чындап эле атасы Маликке жин кирип алгандыгын сезет. Кандай болбосун адам Куран аяттарын окуп, имам Маликке кирген жинди чыгарып, баледен кутулдум окшойт деп турса, жанагы жин кайрадан эле кызы Сакинага кирип алган болот. Жин кыйкырып эле, мен иблистин кол астындагы желдетимин, бир гана иблиске баш ийем, өзүм болсо күчтүү жинмин, сенин окуп жаткан аяттарың мага таасир этпейт деп ал жерден качып чыгып, каармандарыбыз чогулуп эле Сакинанын дубалда басып жүргөндүгүн көрүшөт. Андан соң ал талга тырмышып чыга баштап, кыйкырынып, жакында Даджал келет. Ал адамдардын бардыгын адаштырып өзү менен кошо тозокко алып кетет. Биз аны күтөбүз, Яжуж Мажужду дагы күтөбүз деп эле ар кайсы сөздөрдү айтып кыйкырып, каармандарыбызды коркутканга аракет кылып, бирок устаз адам эч нерседен корккон жок. Анткени анын жүрөгүндө жалгыз Аллахка болгон ишеним бекем эле. Ошондуктан Курандагы аяттарды толук ишеним жана берилүү менен окуп, Сакинага кирип кеткен жин Алланын алдында анын күчү эч нерсеге жарабагандыгын түшүнүп чыгып кетет. Өкүнүчтүүсү, имамдан жин жөн чыкпай аны өлтүрө чыгыптыр. Анда Сакина каарманыбызга кайрылып, бул нерсенин бардыгын Абужар жасап жатат, мен андан сөзсүз өч аламын деп айтып, бул убакта адамдын кете турган мезгили келип калып, алар кайыкка олтурайын деп калган кезде ал жерге Абужар келип калат. Ал адамга кайрылып, сен менин айылыма келип алып эмне эле динди бузуп жатасың? Бул жерге туура динди мен алып келемин. Сен бул жака эч качан келбегиниң. Өзүңдү ким деп ойлоп атасың десе, каарманыбыз жөтө эле өзүн бир аз жаман сезип, бул жерден кетеличи деп унчукпай кайыкка олтуруп кетип калышат. Алар бара жаткан кезде адам жөтө эле абалы оорлой баштагандан көрөбүз. Анда каарманыбыз досуна сүйлөп жатып эле Азардын дагы Асмандын дагы ал жерде жок болуп кеткендигин көрүп, бир кезде эле буга чейин дагы үйүнө келип жүргөн жин каарманыбызга сүйлөй баштайт. Сен өзү адамдарга жардам берем деп ойлоп жатасың, бирок чындыгында сага жардам керек. Бизди жеңемин деп ойлобогон деп эле ал жерден жоголуп кетип, суудан бир жандык чыгып адамга кол сала баштаган кезде эле ал ойгонуп кетет. Көрсө каарманыбыз кайыкта келе жатып өзүн жоготуп эми эле ойгонуптур. Бул убакта Абужар кичинекей кыз айнаны алып чыгып алып элдердин алдында кыйкырып, мага бүгүн кан чыгарып курмандык кыл деген аягың келди. Ошондуктан бул кызды союшубуз керек деп жаткан кезде алыс эмес жерден Сакинаны балта көтөрүп келе жатканын көрөбүз. Ал алдынан чыкканын балта менен өлтүрүүчү ап кызын куткарганы келип, Абужардын жанына келип, бул кыз сенин дагы кызың го, эмне унутуп калдыңбы деген кезде гана Абужар каарманыбызга кызын кайтарып берет. Сыягы Абужар бир кезде Сакинанын күйөөсү окшойт эле. Анда Сакина кызын куткаргандан кийин экөө үңкүргө барып бекинип алышып, кызы апасына кабатыр алып, сен адамдарды өлтүрүп койдуң го, өзүң айтат элең го, күнөө иш кылбаш керек, эми сен тозокко түшүп калсаң эмне болот? Мен бул нерсени каалабаймын десе, кызына апасы жооп берип, кызым, бул нерсенин бардыгын сен үчүн аткардым деп айтат. Бул убакта үйүндө жүргөн каарманыбыз адамга дагы бир нерсенин илешкени байкалып, анын көзүнө арбале көрүнүп, бир кезде агып жаткан суунун жанында ойгонсо, ага жиндердин бири кайрылып, сен чындыгында эки жүздүү экенсиң, анткени диний илимди өзүң үчүн гана колдоносуң, бирөөлөргө жардам берем деп жатканың калп, мындай кылганың туура эмес деп эле каарманыбыздын башын айландырып, эгер чындап Аллахка болгон ишенимиң бекем болсо, келечектеги сыноолордун өтө экенсин көрө жатарбыз. Эми болсо үйүңө шашыл, сени чоң сыноо күтүп турат деп айтат. Бул убакта бекинип отурган Сакинаны кызы менен Абужанын адамдары дагы бир жолу таап алышып, Сакина кызын көтөрүп алып эле токой таралап качып жөнөйт. Кандай болбосун, Абужа алардын алдынан тосуп чыгып, апасын дагы кызын дагы кармап кетти. Бул убакта адам үйүнө келсе, ага досу кайрылып, сен 2 күндөн бери кайда жүрөсүң? Биз сени такыр эле таппай койдук го десе, каарманыбыз өзү дагы кайда жүргөндүгүн билбейт эле. Анткени аны жиндер уурдап кеткендиктен эчтекени түшүнбөй калган. Көрсө адамдын апасы Сальмага бирөөлөр бычак сайып өлтүрүп кетиптир. Анда адам үйүндө Абужанын элесин көргөндүгүн эстеп, күнөөнүн бардыгы ошодо экендигин түшүнүп, бирок атасына убада берип, бул нерсенин бардыгы жараткандын каалоосу экендигин түшүнөм. Буйруса мен Абужанын кылган ишин сөзсүз ачыкка
башка чыгарам деп башына келген сыноону эрктүүлүк менен тосуп алат. Бул убакта Абуджа Сакинаны алып келип өздөрүнүн сыйкырларына колдонуп, кызым болсо бутун чынжырлап камап салышат. Каарманыбыз убакытты кетирбей Азардын айылына келип, ал жердеги адамдарды чогултуп дааватын баштап, Аллах жалгыз жана анын шерики жок. Мухаммед болсо анын акыркы пайгамбары жана кулу. Айылыңарда диндин душмандары пайда болуп элди адаштыра баштаптыр. Бирок силер ага баш ийбегиле деп жаткан кезде эле Абуджа ал жерде өзүнүн адамдары менен пайда болуп, чыныгы мусулман деп мени айтат. Мен сенден дагы көп хадисти билемин. Кана сен канча хадис жаттадың эле деп эле өзүнүн илимин салыштырып, адамдардын арасында үстөмдүүлүк көрсөтө баштаган кезде каарманыбыз жооп берип, сенин илимиң сени текеберликке жана адашууга алып келди. Эскерткиле, эскертүү мусулмандарга пайда деген, сен болсо эскертүүнү кабыл албай жатасың деп айтат. Бул окуядан кийин каарманыбыз жалгыз калган кезде Абужардын адамдары ага топтолуп келип, бирөөсү сойыл менен башына чаап, экинчиси 42 размердеги бут менен тебет. Адамдын урдалганын Азар көрүп калып, анын атасы менен досу Асманга жеткирип, Асман тартип сакчыларга кабар бергени кетсе, Азар атасын ээрчитип алып каарманыбызды издеп жөнөйт. Көрсө мыкаачылар эсин жоготкон каарманыбызды өлгөн адамдын жанына жаткырып салышыптыр. Анда адам бисмилла деген сөз менен жанагы жыгачты тешип чыгып, эски үйдүн ичинде бөлмөлөрдүн биринен Абужар өлтүргөн адамдарды көрөт. Көрсө ага баш ийбегендерди өрттөп туруп эле ошол жака сактап коет экен. Бир кезде ал имаратка каарманыбыздын атасы менен Азар издеп келишип, атасы ал жерде көргөн көзүнө ишенбей калды. Көрсө бул убакта катуу чочуган кезде адамдын өзүнө жиңирип кетиптир. Анда коркуп калган Азар дагы илимдүү болгондуктан Куран аяттарын окуп, көп убакыт аракет кылып араң эле устаздан жинди дагы чыгарып жиберет. Ошол замат эле кайдан жайдан Абужар ал жерде пайда болуп, Азардын мойнун муздап жиберип, каармандарыбызды ортокмок алып эле адамды айылдыктардын алдына сүйрөп чыгат. Ал кызын кучактап олтурган Сакинага буйруп, кана чындыкты айт деп кыйгыра баштаган кезде, Сакина сөз баштап, чындыгында устаз өтө эки жүздүү адам. Ал калп эле дем салмыш болуп мени зордуктап койгон. Менден башка дагы көп кыздарды зордуктаган десе элдер ишенгиси келбей күбө талап кылып, бир маалда эле ал жерде каарманыбыздын досу Асман пайда болуп, мен күбөлүккө чыгамын. Бул чындап эле кыздарды зордуктап жүргөн. Мен анын жанында эле го деп эле каяктагы сөздөрдү айта башташат. Биз ушул жерде каарманыбыздын досу Асман жөнүндө дагы көптөгөн чындыкты биле баштайбыз. Көрсө ал качан эле Абужардын артынан ээрчип көптөгөн күнөө иштерди жасап, эки жүздүүлүк кылып калп эле каарманыбыздын жанында жүрүптүр. Ошентип Абужар максатына жетип, адамды элдин алдында жаман көрсөтүп, бул адам өлүмгө татыктуу, биз аны асышыбыз керек деп жипке байлап сүйрөп жөнөйт. Көрсө бул мыкаачылар Сакинаны коркутуп, эгер сен калп айтпасаң, сени дагы кызыңды дагы өлтүрөбүз. Аман калгың келсе адам жөнүндө жаман сөздөрдү айт деп үйрөтүшүптүр. Бирок каарманыбыз кандай абалга түшүп калса дагы Аллахка болгон ишениминен эч кайтпай, Абужарга сөз кайтарып, азыр сага окшогон динди жамыны бирок туура эмес жолго бургандар аябай көбөйдү. Сен дагы ошолордун бири иблистин кызматкерисиң. Сенин шайтандан айырмаң жок десе, Абужар жини келип ташты көтөрүп эле каарманыбыздын бутун талкалап салат. Андан соң алар устазды кыйнап өлтүрөбүз деп дубалдардын бирине ийиле башташып, бирок устаздын Аллахка болгон ишеними кымындай дагы жоголбой. Адамдар биз алсызбыз, бирок жаратуучубуз күчтүү. Мага Аллахым жардам берет деп зикир чалып, Куран аяттарын окуй берет. Всё, пока ты не гневаешься на меня, о Аллах. Окуяны көрүп турган Сакина чыдай албай каарманыбызга болушканга аракет кылып жатса, Абужар анын жанына келип бычагы менен кызынын көзүн чөлөп өлтүрүп салат. Кандай болбосун каарманыбыздын сөзү Алла Таалага жетти окшойт. Анткени бир кезде чагылган түшүлө жер титирегендей болуп, Абужардын адамдары ар тарапка качып, кээ бирлери өрткө бууланып, адамдын досу Асмандын оозунан кан чыга баштайт. Бир кезде ал жердеги имараттардан таштар кулап, Абужардын өзүн басып калат. Ошентип бардыгы качып кутулуп, бир эле каарманыбыздын атасы менен Сакинанын кызы тирүү калып, айна апасынын жанына келип ыйласа, каарманыбыздын атасы аны түшүрүп эле колуна кармап ыйлай баштайт. Кандай болбосун алган жаракатынан каарманыбыз көздү жумуп, бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жалгыз Аллахка болгон ишенимибизге бекем бололу.